Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullohu wa barakatuhu. Hormatly musulman bir tuğanım, biz sizler менен Vasaya Rasul, Пайгамбарыбыздын насааттары аттуу китепти өтүп жатканбыз. Мына ушул китебибизден бүгүн 42-хадиске келип жеттик. Бүгүн өтө турган хадисибиздин негизги темасы бул бизди исрапкерчиликтен жана текебердиктен жана ошондой эле ашыкча болуп чектен чыгып кетүүдөн, өтө эле меңсенип кыйын болуп кетүүдөн кайтарат. Жана ошондой эле бизди кичпейил болууга, үнөмдүү болууга чакырат. Жана ошондой эле бул хадисти биз карманып, тутунуп, амал кылып жашай турган болсок, анда бул хадис биздин ден соолугубузга жана биздин үй бүлөбүзгө, биздин коомубузга, деги эле биздин мамлекетибизге тие турган оң таасири аябай көп. Жана бизди жамандыктардын, ар кандай күнөө иштердин жолун жабууга алып келе турган хадис болуп эсептелет. Бул хадис Абдуллах ибн Амр ибн Ас радияллаху анхума кала. Абдуллах ибн Амр ибн Ас, алейкум Аллах таала разы болсун. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кулу вашрабу валбасу ва тасаддaqu min gayri makhilatin wa la sarafin." Жегиле, ичкиле, кийингиле, жана садака бергиле, текеберлеместен жана исрап кылбастан. Fa inna Allaha yuhibbu an yara ni'matahu ala 'abdihi. Чындыгында Аллах таала кайсы бир пендесине өз неаматын берген болсо, мына ошол неаматын таасирин көрүүнү жакшы көрөт. Бул хадисти алымдарыбыз сахих хадистердин катарында чыгарган хадис. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул хадиске дагы бир аз түшүндүрмө берип өтө турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде бизди Аллах таала силерге адал кылып берген ырыскыдан жегиле, андан ичкиле дейт, жана ошондой эле кийингиле дейт, жана садака бергиле дейт. Бирок ошол менен биргеликте эле силер эки бир чоң эрежеге маани бергиле дейт. Биринчиси бул не? Текеберлеместен кийингиле, текеберлеместен жегиле, ичкиле, текеберлеместен садака бергиле дейт. Экинчиси исрапкерчиликке жол бербестен дейт. Өтө эле исрап кылбастан жегенде, ичкенде же кийингенде өтө бир чектен чыгып кетпестен, ашыкча болуп кетпестен, силер ортолукта калмап, бир үнөмдүү болуп жегиле, керектүүсүн жегиле дейт. Керектүүсүнөн ашыкчасынан силерде этият болгула деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде эскерип атат. Албетте бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис Аллах тааланын айткан аятына төп келет. Аллах таала айтат: "Ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин." Силер жегиле, ичкиле жана исрапкерчилик кылбагыла дейт. Анткени Аллах таала исрапкорчуларды жактырбайт, аларды жакшы көрбөйт, аларга Аллах тааланын каары келет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз жегенде, ичкенде исрапкорлуктан этият болушубуз керек экен. Анткени исрапкерчилик бул шариятыбызда харам болуп эсептелинет. Бир шариятыбызда эмес, бул адамдын табиятына жакпаган иш болуп эсептелинет. Анткени Аллах таала башка бир аяттарында бул исрапкорчуларды Аллах таала бул шайтандын достору деп сыпаттаган. Аллах таала Кур'ан Каримде өз сөзүндө айтат: "Иннал мубаддирина ихвана шаятин." Албетте исрапкорчулар булар шайтандын достору дейт, шайтандын туугандары дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, исрапкерчиликтен этият болуш керек экен. Албетте Аллах таала бизге адал кылып берген ырыскыдан биз каалашынча жешибиз керек, пайдаланышыбыз керек. Жана ошондон биргеликте эле биз исрапкорчулук кылбашыбыз керек. Эми исрапкорчулук бул кандай болот дегенде, алымдарыбыз айтат: "Ла та'кулу хараман залика исраф" дейт. Адалдан жеш деген дейт. Жегенде Аллах таала сага адал кылып берген нерсени жеш деген, мына ушул исрап кылбастан жеш дейт. Ал эми арамдан жеш деген бул исрап болуп эсептелинет деп айтат. Жана ошондой эле дагы мал мүлкүңдү бул адал жака иштетиштигиң, Аллах таала буйруган жака мал дүйнөңдү колотуштугуң, жана ошондой эле мал мүлктү адал жактан табыштыгың,
мына ушул исрапкерчилик болуп эсептелинбейт. Мисалы үчүн кандай? Акчаңды аракка иштетиштигиң, акчаңды сигаретке иштетиштигиң, акчаңды бир күнөө боло турган жолдорго иштетиштигиң мына ушул исрап болуп эсептелинет. Мына ушул нерсеге кыямат күнү Аллах Тааланын астында сен жооп бересиң. Мына ушул жака иштетиштигиң арам болуп эсептелинет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, сигарет алып чегиштик, нас алып ташташтык, арак алып ичиштик, же болбосо дагы бир башка ушундай бир акчаңды арам жолдорго иштетиштигиң бул исраф экен. Бул ошо шайтандын достору болуп калат экен. Бул нерседен биз этият болушубуз керек. Ушул нерсе исрапкерчиликке айынан ушул нерсе кошулат. Жана да урматтуу мусулман тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде улап не дейт? Вальбасу, силер кийингиле дейт. Каалагандай кийингиле дейт. Албетте мусулман адам дагы өзүнүн кийген кийимине маани бериш керек. Таза кийимдерди кийиш керек. Денесине нажас жуктурбаш керек. Жана ошондой эле дагы колунан келишинче, колунда бар болгон болсо, колунан келишинче ошол жакшы кийимдерди алып кийүүгө аракет кылыш керек. Бирок кийим кийген кезде мына ошол кийимине не кылбаш керек? Текеберленбеш керек. Же исрапкерчиликке жол бербеш керек. Эгерде бир кийим боло турган болсо дагы ашыкча кийимден ала бербеш керек. Же болбосо бир муктаж кийип турган бут кийим боло турган болсо дагы башка дагы ашыкча бут кийимдерди ала бериштик. Бул исрап болуп калат. Дагы урматтуу мусулман тууганым, кийген кезде бул колунан келишинче кооз кийимдерди кийген жакшы. Өзгөчө мечитке бара турган болсо, же болбосо жума намазына бара турган болсо, же болбосо өзгөчө мына эл чогула турган жерге бара турган болсо, таза жакшы кийимдерди кийип барган, мына ушул эң сонун шариятыбыз талап кылган, шариятыбыз үйрөткөн адеттердин катарында болуп эсептелинет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, албетте Аллах Таала кооз болгон зат жана сулуулукту жакшы көрөт деген. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде силер садака бергиле дейт. Бирок садака берген кезде дагы ортолукту кармаш керек. Көп да исрап кылбаш керек. Анан көп дагы ушундай сараң болбош керек. Ортолукту кармап, Аллах жолуна садака бериш керек. Ортолукту кармап, өз үй бүлөсүн багыш керек. Ортолукту карманып, башка тууган уруктарга дагы жардам берип туруш керек. Жана ортолукту карманып, бала чакасын багыш керек. Ортолукту карманып, ата-энесин багыш керек. Ошого бир жакшы иштерди ортолукту карманып садака бериш керек. Жана ошондой эле садака бергенден кийин бул текеберленбеш керек. Берген садакасын өзү башкаларга миндет кылбаш керек. Өз үй бүлөсүн багабы, ата-энесин багабы, тууган уруна жардам береби, аны бергенден кийин артынан менмеңсинип кыйынданбаш керек. Албетте бул нерсени шариятыбыз бизди кайтарган. Жана ошондой пайгамбар хадисин улап, анткени Аллах Таала кайсы бир пендесине бир неамат бере турган болсо, кайсы бир пендесине бир байлык бере турган болсо, мына ошол байлыкты инсандын пайдаланып жаткандыгын Аллах Таала көрүүнү каалайт дейт. Мына ошол нерсени жакшы көрөт дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз бай боло турган болсок, акчаны өзүбүздөн өзү аябастан кеңири кийинип, кеңири тамактанып, ушинтип жүрүшүбүз керек экен. Ошо менен биргеликте дагы башка бирөөлөргө дагы ушундай жардам беришибиз керек экен. Албетте акча, мал мүлк бул адам баласынан берилген, эмне үчүн берилген? Ушул мал мүлк менен Аллах Тааланын ибадатын кыл деп берилген. Ушул мал мүлк менен өзүңдүн денеңе, ден соолугуңду сактап, Аллах Таалага ибадат кыл деген. Ушул мал мүлк менен бала чакаңды жакшы бир тарбия берип, жакшы жактарга окут деген. Ушул мал мүлкүң менен сен ошол жетимдерге жардам берип, ошолордун дагы көңүлүн көтөр деген. Ошого кандай жакшы иш боло турган болсо, ушул жака сарпташ керек. Аны жөн эле үйдө сактап отура бергенден пайда жок. Эгерде адам каза боло турган болсо, ошол мал мүлкү анын артынан барбайт, анын артынан мурасколоруна калат. Эгер ошол мурасколоруна кала турган болсо, мурасколору Аллах Таала ыраазы боло турган жолго сарптабай турган болсо, арам жолго сарптабай турган болсо, ошол киши кабырында ошол нерсеге жооп берет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, Аллах Таала кимге кандай бир неамат берген болсо, бир бул мал дүйнөгө сарпталбайт. Кандай Аллах Таала бир пендесине илим берген болсо, мени шарият илими болсун, же башка дүйнө илими болсун, мына ошолорду башка бирөөгө үйрөтүш керек. Аллах Таала мына ушул нерсени көрүүнү каалайт. Илимди алып туруп эле аны басып отура бербеш керек. Башка бирөөгө таратыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, менден бир аят үйрөнгөн болгон болсоңор дагы, силер башка бирөөлөргө жеткиргиле деген.
Demek urmatly musulman tuganym, siz kança degen aýatlarda, kança degen hadislerdi, kança degen masalalerde ötüp atasiz. Mana ошол нерселерди билип, өзүңүз дагы амал кылып, башка бирөөлөргө айтыштığınız бул нерсе сизге милдет болуп эсептелинет. Эгерде бир нерсени билип туруп башка бирөөгө жеткирбей турган болсоңуз, бул неаматтан эртең Аллах Тааланын астында сиз эсеп кысат бересиз. Дагы урматтуу мусулман, ошондой эле бир эле бул молдолорго эмес, балким кимде ким дүйнө илимин да үйрөнгөн болсо, мына ошо менен башка бирөөлөргө ошол нерсени үйрөтүш керек. Мына ошол билген нерсесин башка бирөөлөргө жеткирип коюштук. Аллах Таала берген неаматты башка бирөөлөр менен тең бөлүшүү болду деп эсептелинет. Дагы урматтуу мусулман туганым, бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 нерсеге гана чектеп өттү. Биринчиси жегиле, ичкиле, кийингине садака бериле, бирок исраф кылбагыла деди. Жана дагы урматтуу мусулман туганым, бул исрафкерчилик дагы эмнеде болот дегенде, бул убакытты исраф кылбаштык керек. Убакыт дагы өтө чоң неамат. Ушул убакытты туура пайдаланып калышыбыз керек. Убакыт жөнүндө эртең Аллах Тааланын астында биз жооп беребиз. Ар бир өткөргөн секундубузга Аллах Тааланын астында биз жооп беребиз. Аллах Таала ушул сага ушул саатты бердим эле, ушундай жашоо бердим эле, кандай жолго сарптадың деп бизден жооп, бизден эртең кыяматтын эсеп кылса болот. Албетте бул убакыттын исрафы кандай болот дегенде, пайдасы жактарга өткөрүштүк. Ар кандай бир пайдасы жок оюн-күлкүгө өткөрүп жибериштик. Же болбосо күнөө иштен ушул убакыт менен кылыштык. Же болбосо эчтеке кылбастан жөн эле отура бериштик. Бул дагы убакытты исраф кылуу деп эсептелинет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарда эки неамат бар дейт. Көпчүлүк бул неаматтын кадыр барына жете бербейт. Биринчиси бул сихха, ден соолук, экинчиси фарох, экинчиси бул убакыт дейт. Убакыт дагы бул урматтуу мусулман бир тууганым, өтө баалуу нерсе. Убакыттын баалуулугун качан билесиз? Эртең сиз каза болуп кала турган болсоңуз, ошондо убакыттын баалуулугун билесиз. Биз убактыбызда ар бир минутубуздагы Аллах Таалага тасбих айтып, башка бирөөлөргө биз пайдабыз тийип, пайдалуу нерселерге убактыбыздагы коротуп калышыбыз, сарптап калышыбыз керек. Анан эми урматтуу мусулман туган Аллах Таала берген неаматтардан бул ден соолук дагы неамат. Мунун дагы өзүнүн исрафы бар. Денеңизде күчүңүз болгон болсо, ошол күчүңүздү башка бирөөгө зулум берип аткан болсоңуз, ушул ден соолугуңузду жакшы жолго пайдаланбай жаткан болсоңуз, бул дагы исраф болуп эсептелинет. Күчүңүздү ошол башка бир жерден бир пайдасы жок нерседен чыгарып аткан болсоңуз, бул дагы исрафчылыктын катарына кирет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз кандай иш кыла турган болсок, мына ушул нерседе исрафкерчилик кылбашыбыз керек экен. Кандай нерсени пайдалана турган болсок, ушул нерседе исрафчылык кылбастан үнөмдөп, үнөмдүү болуп аткарышыбыз керек экен. Жана да урматтуу мусулман, исраф кылышык дегенде бул эмне экен? Аллах Тааланын ыраазы болбой турган, күнөөкөр жолдорго мал сарпташтык, күнөөгө жолго убакыт сарпташтык, күнөөгө жолго ден соолукту колдонуштук, ушунун баары да исраф болуп калат экен. Бул нерседен дагы этият болуш керек экен. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бул шариатка төп амал кылыштык, бул исрафкерчиликке кирбейт. Ал эми шариатта жок амалдарды аткарыштык, бул исрафкерчиликке кирип калат экен. Биз дагы мына ушул исрафкерчилик маселесине дагы чоң маани берип, исрафкерчиликтен этият болуп, алыс болушубуз керек. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.